Senin gözün mындай болгон сайын, senin kızыңдын койнуна кирип турган мага энеси ысык чай берип жүрдү эле деп мен энесине болушушум керек беле. Же мен 14 жаштагы могу кичинекей кызга болушушум керек беле. Мени деген ушинтип отчимим эч агыла катын кылып койгон. Биринчи энеси душманы болуп атат. Азыр бул иш милицияда тергелип жатат. Кыз азыркы учурда мамлекеттик карамагына толук түрдө өттү. 14 жаштагы кыз өгөй атасы тарабынан 3 жыл бою зордукталып жүргөн деген маалымат медиа хабка келип түштү. Бул маалыматты бизге кыздын апасы дагы эмес, жакындары, бир туугандары дагы эмес, убактылуу башпаанек берип турган канттын тургуну айтып берди. Учурда бул кыз балдар үйүнө жайгаштырылган. Ал жакка Акыйкатчы институтунун адистери дагы барып кызды көрүп келди. Милиция бул боюнча тергөө ишин баштады. Окуянын чоо жайы такталып жатат. Сиз медиа хабты көрүп баштадыңыз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Биз менен бирге болуңуз. 5-жылдан бери ушул кыздын энеси менен таанышмын да. Анан ушу мени жакшы көрүп эле Өкүл апа, мен Өкүл апам болуңуз деп калды. Анан чай ичип жүрдүк. Көп жылдан бери чай ичип, сыйлашып жүрөбүз. Анан экөөбүз баягы жакшы болгондуктан балдарыбыз дагы, кыздарыбыз да бири-бирин тааныйбыз да. Менин балдарым аны тааныйт, анын балдары мени таанышат, жакшы мамиледебиз. Анан мен мындай окуя болуп, булардын үй бүлөсүндө болуп жатканын мен билген эмесмин да. Мен буларды жакшы үй бүлө деп эле сезип жүргөм, жакшы тарбиялайт, мамасы жакшы депчи. Ошол анан ал ошо жумуштарына байланыштуу Дубайга учуптур, ошо былтыр өздөрү жашашат. 3 кызы бар колунда, ошо бул кызы 15-те, андан кийинки кызы 9-та, андан кийинки кызы 2 жашта да. Анан ошо кыздарын күйөөсүнүн колуна таштап Дубайга срочный октябрь айында учуп кетиптир. Анан мага айтты, мен Дубайда жүрөм, эже жумуштап чыгып кеттим деди. Анан мен айттым, кыздарды ким карап атат десем, күйөөм карап атат деди. Анан мейли жакшы болуптур деп ошентип койдук. Анан деп эле ошо бир октябрдан өтүп, ушу ноябрдын башы болуп калганда эле мага телефон чалып эле срочный кыздарды сиздикине жөнөтүш керек болуп атат. Себеби күйөөм ичип атыптыр деди. Анан мен айттым, ичкен кишиге ишенип болбойт дедим. Алар деген жаш кыздар дедим. Тем более бул атасы башка да, тияк отчим болуп атпайбы. Анан мен айттым, отчим болсо өзү дедим да, эми керек десең атасы момундай кылып аткан заман болуп атат. Таштаганың туура эмес, туура эле чечиптирсиң ичип атса, мейли мен багып берейин дедим. Бирок мен иштейм, үйдү мен каржылайм дедим. Менин үйдө да кыздарым бар. Үйдү мен каржылайм, кандай кылабыз деп ошентсем, анан эже мен сизге 20 000 сом төлөп берейин. Анан кыздардын тиги каражаттарын, керектүү каражаттарын алып берем деди. Анан мейлиң дедим, сен кайсы малга келип каласың? Мен 1 ай ичи келем деди. Эми 1 ай макул. Анан айлыбыз да мейли келишти, кыздар келер замат эле мен дароо мектепке киргиздим, мектептен калбасын деп. 2 кызды жана 3-чү класска, анан бул кызды болсо 7-чи класска киргиздим. Биринчи кыздар келгенде эле мага 20 000 сом бере алды да мамасы, жана андан кийин эле жумушум болбой атат деп эле бере албай калды. Ортодон ана келем, мына келем, аркы жума чыгам, берки жума чыгам деп атып эле 3 ай өтүп кетти. 3 айда мен карыз болуп чыктым. Тияка бияка элдин бар, мен иштебей отурам да, карыз болуп баштадым да, дегенден мындан дүкөнгө карыз болуп, алар болсо тыкылдатып баштады, болуңуз төлөңүз деп эле. Анан мен айттым да, кандай кылабыз дедим, сен акча төлөй албай атасың, мен иштешим керек болуп атпайбы, мен кантип багам деп ошентсем эле анан анда кыздарды атасына жөнөтөлү деди. Дегенде эле анан бул улуу кызы дароо отказ берди да, мен барбайм деди. Анан мен айттым, жок, бар да, сен бөөктөрүңдү караш, тиги мамаңа жардам бер, мамаң байкуш тиякта иштеп атса деп атам да, эми силерди ойлоп атса, сен сабыр кылышың керек, чоңоюп калдың, аркы берки деп атам. Деп ошентсем эле анан бостоо эле мага аябай жалынды да, мени алып калыңыз, суранам, ал мени урат. Ал мен өгөй атам да, өз атам эмес да, сизден суранам. Аябай жалынды магачы. Ан дегенде эле мен кыялбай калдым бул кыздычы, анан кыялбай эле аябай жаман болдум да, анан мейли эмчилде отчимдин колуна салып бербейинчи деп өзүм дагы анан тилимди тиштеп калбайын деп эле анан бул кызды калтырып 2 кызды жөнөттүк. Бирок мамасы аябай нааразы болду да магачы, эмнеге мындай кылып атасыз, аркы берки деп. Анан мен айттым, сен деле жаныңан коркуп, азыр мына карыздарымды беришим керек деп жаныңан коркуп жүрөсүң го дедим ошакта. Бул кызың деле жанынан коркуп менин жанымда жүрөт да дедим. Мейли окусун бүтсүн, сен деле бат эле келип калган
жатпайсыңбы, 2-3 ай бат эле өтөт деп эле анан кайра сүйлөшүп эле жакшынакай болуп калдык. Ошол мына андан бери окуп атат, бирок кечке маал эле ыйлайт, эки көзүнүн жашы онтала, уйкусу эле келет, чарчайт. Ушундай да, мындай кыз бир башкача да. Анан мен ойлой бердим, переходный возраст болуп атабы деп, жана ушу көңүлүн көтөрөм, эме жөнүндө айтам, шарият жөнүндө айтам, күлдүрөм, ишса ойнотом, аракет кылам да көңүлдөрүн ачканга. Мына ушул жылы эле мурда күнү тиги симкасы бузулуп калган экен. Бузулуп калып анан магазинге чыгып кетиптир. Бул жакыныраак магазинге барса симка жок, андан аркы магазинге басып кетиптир. Ал өзү, берки кызым болсо кичинекей кызымды жуунтуп душта экен. Мен таппай калдым. Таппай калып анан каяка кетти деп тиги кызымдан сурасам, симкасы бузулуп калган, ошого чуркап кетти деди. Мейли деп эле отурам, 20 мүнөт өттү жок, 30 мүнөт өттү жок, 40 мүнөт өттү жок. Мен сарсанаа болуп баштадым. Телефон чалсам, албайт телефонун. Көрсө телефонун үйгө таштап кеткен экен да, мен билген жокмун. Ошол анан эле бир маалы ошентип анан эле тиги кызым уже душтан чыкты, мен паника кылып баштадым. Каякта жүрөт, оюң эмне гана кетпейт да. Кокуй бирөөнүн кызын кайтарып атсам, анан минтип жоготуп эм, каякта жүрөт, кенедей кыз болсо өзүчү депчи, чоң кыз болсо да мейли тияка басты, бияка басты дейсиң. Деп эле анан ызычуу болуп эле баягы кичинекей кызымды жетелеп, тиги кызын жетелеп чыксак эле анан могу чоң кызым таап келе койду да, уже жакындап калыптыр. Моментте 1 саат болуп калды ортодо. Баягы көрсө чоң магазинге барса да жок, анан дагы мындайраак магазинге басып кеткен экен да. Ошентип 3 магазинге барганча 1 саат убакыт өтөт. Анан келгенде эле мен урушуп баштадым. Мен айттым, мен сенин энеңе эмне деп сөз бердим дедим. Мен сени кайтарышым керекпи дедим. Сен эмне деген эметип атасың дедим. Мен азыр деген оюма эмне гана келген жок дедим. Эмне гана келген жок. Азыр сени көчөдөн бир эркек кармап туруп бирденке кылып койсо дедим. Мен өмүр бою сенин астыңда күнөөкөр болом дедим. Сен мондай кичинекей кызсың, сен кыз баласың балам. Сени кыз боюнча алып барып күйөөгө беришибиз керек биз. Сен деген мондайсың деп эле баягы кыйкырып сүйлөм, мындай эмоционально сүйлөп атам да, деп атсам эле бир маалда эле мен кыз эмесмин эже деп эле ыйлап баштады. Анда дегенде ай сен эмне деп атасың? Эмне деп атасың сен? Сен араң эле 15-тесиң да, эмне деп атасың? Деп ошентсем эле анан мен эчак эле аны менен жатып жүрөм дейт. Кокуй анан энең билеби? Болду, ошондон башталды. Ошондон таңды таң атканча уктаган жокпуз. Ыйлайт, улам айтат, улам бир эпизодду айтат, Шыса ошентип таң атканча уктаган жокпуз. Ошо анан аябай жаман болдум. Жаман болгон эртеси күнү энесине чыктым. Энесине чыккандан энесине айттым. Ушундай болгон турбайбы дедим. Бул окуя көрсө мурун эле болуптур да, 1,5 жыл мурун элечи. Анан сен деген ошо мага айтканда ошо күйөөм 18 жашар бир кыз менен мени измена кылып атат эже деп анан сен эми үйүңдү бүтүр, измена кылган эркектердин баарына өчөшсөк оокаттын баары калат талаада биздики. Бала бакыра деген бар, үй деген бар дедим да. Менчи эми өчөшпөй оокатыңды кыла бер, кыздарыңды бага бер. Келсе келет, келбесе кете берсин ошондон ары. Деп ошентсем эле анан макул болуп унчукпай калган. Андан эле 3 күндөн кийин кайра күйөөсү менен достоштум, жакшы болуп калдым деген ошол эпизоддорун эстеп атам да. Ошону эстегенде кыжырдануум күчөп огош бетерчи. Анан тим эле элдештик, анан менден кечирим көрсө ошо кызы менен болгон окуя экен да. Күйөөсү менен элдешип, кайра достошуп, анан өкү кайра тигинтип пансионатка, санаторийге барганын айтып мага мактанып жаткан экен да, көрсө жаман арына. Анан ушундай жаман баягы бул кыз сүйлөйт, ошол жанагы тигил айткан экөө совпадение боло берди да, ушу көз алдыма ошондон жаман болгон эртеси күнү телефон чалып, акмак сен деген кайсы бетиң менен ушундай кылып, сен эмнеге аны түрмөгө отургузган жоксуң? Педофилдер деген басып жүрбөш керек. Ал деген көптөн бери ушундай кылып жүргөн турбайбы? Сен депчи ошо булар Москвага кетишкен да. Бул кызды 6 жашында мамасы Москвага алып кетет, өзү менен кошо. Тайнеси байкуш карып калды да, бага албай калгандан анан алып кетип, анан Москвадан ошон үчүн 2 жыл кеч окуп, быйыл 9-ду бүтмөк, 7-де эле окуп атат да. Анан ошол Москвадан мамасы жумушка кеткенде эле күйөөсү ошо кроваттан койнуна алып жатып жүргөн да. Койнуна алып жатып, сылап сыйпап, баягы интимный местолордун баарын сылап сыйпап, көндүрүп жүрчүккен да мунучу. Көндүрүп жүрүп, анан акырынан көндүрүп, анан уже 13 жашка чыкканда, ошо мынакей азыр ошо регулярно катнаш жасап жаткан убактысы 3 жыл болгон экен да. Муну мененчи. Анан ушунчалык энесине кызың деген, сенин кызың бузулган кыз деген энесине настрой кылган экен. Энесинен абсолютно буга болушуу сезими, энелик миссиясы жоголуп кеткен экен да. Анан мен аябай жаман болуп эле анан энесине бакырып баштадым. Мен айттым, мен сага 1 ай срок берем дедим. Келесиң дедим. Мен эчтекеңди укпайм дедим. Мен уруп ойнобойм, карысың барбы, жокпу, эмне болуп атасың, ишиң жылып атабы, жылган жокпу. Келесиң, өзүң собственноручно күйөөңдү отургузасың дедим.
Отургузасың, кыздарыңды колуңа аласың, Бишкекке көчүп келесиң. Болду, кечинде чалам деди, кечинде ошону менен чалган жок. Угуп жатсаң, өзүңө өзүң көр кастың. Сен көрдү сен эмес, сага Аллах касты да, көрдүчү. Акырын келип ушул ишти өзүң бүтүрүшүң керек болчу. Биз эч жака жазып заявление, эч жака баралы деген оюбузда жок эле. Сенин кызың экөөбүз сени күтүп атканбыз. Сени күтүп эле биз жакшынакай болуп отуралы дегенбиз. Бирок бул окуя мурда күнү болду да, мен мурда күнү айттым дагычы. Деп анан кечинде мен жумушка барып келдим. Бишкекте бир жумуштарым бар болчу. Анан кечинде келсем эле машинасында туруптур мени күтүп. Машина дүр дегенде эле уже чыгып эшинасында туруп калыптыр да, анан эле айтты мага ушинтип тайжем келатыптыр Москвадан деди. Анан дедим, эмне келатыптыр дедим. Дегенде эле анан жазгандарын окутту. Эми жазганда тайэжеси акмак, биздин абийирибизди төгүп атасың, сен кандай, бул кызгачы бир мындай сострадательный, эч кандай уялуу сезими жок, энелик сезими, бир туугандык, тайэжелик сезимдери жок. Кызды полный оскорбленияга өтүшкөн экен да, буларчы каалагандай. Эртең келсе мени Москвага алып кетет деди. Мүмкүн энеси ага доверенность бергендир. Мүмкүн энеси бирденке документ бергендир. Же может быть Бишкекке келип, себеби ал жазып атат да, мен 2 күндүн ичинде сага документ жазап туруп, сени алып чыгып кетем деп жазып атат да. Мен анан күйөөсүнөн корктум. Эже бизди келип өлтүрүп кетпейби деди, ал түрмөгө жатканда деди да. Анан дегенде анан оюм жаман болду. Ким билет, сиңдисине айтып Москвага алып чык деп аткан киши мүмкүн күйөөсүнө да айттыбы. Ал эртең чыгып бизди келип өлтүрүп кетсечи, педофил үчүн жаткандан көрө бирөөнү өлтүрүп жаткан жакшыраак да. Туурабы? А келип өлтүрсө, менин кыздарымды кошо өлтүрсө, анан болду, анан 2-3 күндөн бери үйгө жатпай мына качып жүрөбүз. Качып тиякта биякта, анан деген ошо бүгүн мына рободага келдик. Дароо мен буларга эч ким эмес болуп атам да, мен документальный эчтеке, же опекун эмесмин, же эчтекем, же доверенностьим жок. Мен никто болуп сторонага чыктым, бирок кызды өкмөттүн колуна өткөзүп бердим да. Булар баары чогуу жашырып жүрүшкөн экен да, демекчи. Булар бири-биринин абийирин кайтарып жүрүшкөн экен да, только кыздыкын эмес да. Сиңдиси эжесинин абийирин кайтарып жүрүптүр, эжеси сиңдисинин абийирин кайтарып жүргөн экен, кайнэжелери кайтарып жүргөн экен, абийирлеринчи. Инисинин абийирлерин кайнэжелери келип ошол жана зордук тагыштын эжелери, бир тууган эжелери келип кызды аябай кылышкан экен. Бул жерден травма глубочайший да. И физический, и морально, и психологический, и телесный травмалар да болгон экен да, бул кызгачы. Бүт бардык жактан полный травма да. Кыз ушунчалык жаман состоянияда да, ушунчалыкчы. Ошо боору ооруй турган эмеде состоянияда турат да азырчы ошо. Каалайм биздин жаштарыбыз, силер күнөөлүү эмессиңер. Эч кандай уялбагыла, келгиле, арыз жазгыла, даттангыла, ачык айткыла, чыккыла. Любой эжелерге, любой нерсеге кайрылгыла, 111ге чалгыла, айткыла үйүңөрдө эмне болуп аткан. Ошо өспүрүм кыздарга айрыкча кайрылам да, силер күнөөлүү эмессиңер, силердин жашооңор таптаза. Ошо силерди кайтара албаган мына биз улуулар күнөөлүүбүз да. Коркпогула, кайрылгыла кыздар. Мындай болбош керек. Ушундай аябай ушу 3 күндөн бери ушундай жаман эмеде турабыз, акыбалда турабыз да ошо. Энеси билбей жүргөндө анан кармалып калат да. Мына азыр ошол окуяны айтып берди, мен аны айтпай эле коеюн, анан следствияда болуп атат азырчы. Анан кармалып калгандан кийин анан бул кыз күтүптүр да, эми мамам бир меры принимать этет депчи эми күтүп ошенткен экен да, энесинен үмүттөнүп, баягы кайнэжелери келип, тигин туугандары келип ызычы болуп ушинтишкен экен. Анан бул кыз күтүптүр да, эми мамам меры принимать этет. Жок, 3 күндөн кийин элдешкен күйөөсү менен кайрачы. Анан 3 күндөн кийин бул кызын отургусуп, анан кызын айтканда, мага күйөө керек, мен үй бүлөм бузулбаш керек, эми болор иш болду. Ушул боюнча эле жабыл аяк жабыл боюнча калсын. Биякта доля, сенин дагы күнөөң бар. Сенин да тартибиң начар аркы берки. Анан эми мага күйөө керек, менин турмушум бузулбасын деп өзүнүн кызына өзү ошентип айткан экен. Мен ошондо энеммен түңүлгөм дейт. Мына бул кыз айтып отурат. Мен ошондо энеммен кечиккенмин дейт. Мына азыр бул иш милицияда тергелип жатат. Өгөй атасы тарабынан зордукталдым деген өспүрүм кыз тергөөчүлөргө окуянын чоо жайын айтып берип жаткан учуру. Милиция бизге кыз
балдар үйүнө жиберилет деп билдирди. Ошондой эле алдыда дагы тергөө уланат дешти. Кыз азыркы учурда мамлекеттин карамагына толук түрдө өттү. Анткени кыздын апасы чет мамлекетте болгондугуна байланыштуу кыздын азыр опекуну жок. Опекуну жок болгондуктан мыйзамга ылайык мамлекет өзүнүн карамагына алат. Азыркы учурда кыз коопсуз жайга жайгаштырылган, толук түрдө мамлекет тарабынан иш алып барылып атат, психологдор, соцпедагогдор иш алып барып атышат. Кыз менен биз өзүбүз сүйлөшө алган жокпуз, сүйлөшө албайбыз. Анткени биз барган учурда кыздын мыйзамдуу өкүлү жок болгондугуна байланыштуу биз түздөн түз кыз менен маектешүүгө болгон эмес, мүмкүнчүлүк болгон эмес. Кыздын өзүн көрдүк, ооба. Кыз келгенден бери эле уктап атат дейт, эми эс алып атат дейт. Эми азыр мындай башкача айтканда, наверное, больше депрессионное состояние у нее. Ал азыр баягы деп коет, ИПЗР деп коет, индивидуальный план развития ребенка деп коет. Ошол план түзүлүп, ошол пландын негизинде мамлекет тарабынан баардык жардамдар көрсөтүлөт да. Ал жерде тарбия завучу айтты, кыз менен сүйлөштүңүзбү деп сурасак, ал жерде айтышты, кыз адаптация болгонго чейин биз мындай ачык түрдөгү иштерди сурап, айта албайбыз дейт да. Медиахаб кыздын энесине дагы, кызды алып кетүү үчүн Москвадан Кыргызстанга келе жаткан тайэжесине дагы байланышканга аракет кылды, бирок алар биздин суроолорубузга жооп беришкен жок. Мен кыргыз элине кайрылат элем да, айрыкча энелерге кайрылат элем да. Эже сиңдилерге, тайэжелерге, тайэнелерге кайсы абийириңерден коркуп атасыңар? Кайсы абийириңерден коркуп атасыңар? Кызыңды кайтарып, абийирин сактай албагандан кийин, анан кийинки кайсы абийирди айтып, кайсы абийирди ойлоп бизчи эмнени жашырып атабыз да? Эмне үчүн ошондой? Ал ким билет? Ал может быть азыр өзүнүн кызын да пайдаланып атат. Ал килейген үйдө 9 жашар кызы менен, 2 жашар кызы менен жалгыз. Ким билет? Еще арак ичет. Эмне болуп атканын ким билет? Эмне өзүмдүн кызым деп унчукпай туруп турабы? Көрүп атпайбызбы өзүнүн кызын эмне кылып аткандарын? Көрүп атпайбызбы? Кантип ишенсе болот да? Кандай кылып ишенсе болот? Эмне үчүн биз дароо биринчи звонок кеткенде элечи, биринчи звонок. Эмне үчүн биз балдарыбыз менен сырдашпайбыз? Эмне үчүн бизди кыздарыбыз ачык сүйлөй албайт бизге? Эмнеге айтпайт ушундайларды? Эмне үчүн биз жакындашып ошолордон эмне проблема болуп атат? Ким тийди сага кызым? Бүгүн колуңан сени бирөө кармадыбы? Бирөө сага сүйлөдүбү? Кошунанын баласы сени карадыбы деп? Эмнеге жакындап? Тем более үйдөгүлөрүңдү да, үйдөгү чоочун эркектериң, мисалы үчүн мейли биринчи күйөөң, экинчи күйөөң, үчүнчү күйөөң күйөөгө тийгиле айтпайбыз тийбе деп. Бирок кыздарыңды аберег айтет да. Аберег айтет да кыздарыңды. Арас аберег айтет албасаң атаңдын башына тиесиңби? Еще кызыңды депрессия кылыпчы. Мына турмушу талкаланган. Анан мага мына кеч айтып атпайбы? Мен дейт азыр тигини отургузам дейт, полный. Бүт заявленияны берем деди. Бүт инстанциядан өтөм эже дейт. Мен өзүм кол салам, мен жашабайм дейт. Деп мына глубочайший депрессияда кызчы азыр. Мен кимге болушушум керек эле? Кимге? Мага энеси ысык чай берип жүрдү эле деп мен энесине болушушум керек беле? Же мен 14 жаштагы могу кичинекей кызга болушушум керек беле? Менин мисалы үчүн абийиримчи. Мен ушу менен чай ичип жүрдүм эле, ушунун басын дей алган жок. Менин абийирим. Менин абийирим ушул кызга боору уруду да. Анан мен таң калганым, бул окуя мурда күнү болду да. Мен уктум. Таң атканча уктаган жокмун. Мен Кудайга жалындым да. Эмнеге мен уктум? Мага эмнеге угустуң? Мен колума эмне келет дедим да. Эмне келет менин колуман? Мага эмнеге угусуп атасың сен деп мен Кудайга айттым. Мына Кудай дагы угуп атат ушуну. Мен эмне кыла алам айтчы дедим да. Деп ошентип эле деп анан ошо мына туруп анан мынтип жатып ушинтип атып эле таң атты да. Эгерде бул кыздын энеси өзүнүн оюн айтканга макул болсо, биз ага дагы да микрофон сунганга даярбыз. Медиахаб бул өспүрүм кыздын тагдырына кайдыгер карабайт. Алдыда милиция тергөө ишин кандай жүргүзөт, сот кандай чечим чыгарат көзөмөлдөп турабыз. Сиз Медиахабты көрдүңүз, каналга катталыңыз. Мен аты жөнүм Асель Шамилова. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.